Рейстерге түшүп калгандар кандай болот? Рейстерге чыгып калганда кирип чыгып да жаш. Жаш эле кирип чыгып. Ошол кирип чыккандан кийин рейстерден чыгып калабы же чыкпайбы? Граница токтойт деген дагы көп аябай эле ушактар жүрүп атат. 2014-жылдан бери токтойт деген ушак жүрөт. Кандай нюанстар менде минус документ жакшы минус болсо буларга туура ачык айтсак, булар ортодо жарайса сенин документтериңди жасап, жолдон аман эсен жакталып жүрүп. Москва Казахстан каттаган айдоочулар ушу платкага салам дагы 1000 рубльдан үстүнө кошуп бересиңер деп алышат экен депчи. Ошол чынбы? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казахстан чекти кирдек үчүн бажырай багуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агам кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казахстан чыкты кирди. Дес бересат. Саламатсыздарбы, Алсу Медиа каналынын катталуучулары, мен бүгүн дагы Бакыт агам жанына келип калдым. Ошол Москва Казахстан чыкты кирди боюнча толугураак маалымат алуу максатта жана ошондой эле аябай көпчүлүгү суроону аябай көп берип атышат. Сен Бакыт агам дейсиң, бирок Бакыт агаң бизди башка машинага салып койду деген жазуулар дагы ошондой смстерде аябай көп болуп атат, комментарий көп болуп атат. Мына ошол адамдарга дагы толук жооп алып берүү максатта келип калдым. Сиздер каналга катталып лайк басып биз менен бирге болуңуздар. Биз анда маегибизди улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сиздин атыңыз ким болот? Арген. Арген мырза, сиз Бакыт байке менен дайыма эле ошол Казакстанга чыкты кирди кылып жүрөсүзбү же биринчи жолу баратасыз? Мен азыр экинчи, үчүнчү жолу чыгып атам. Постоянно клиенттердин кирпиялы көрөт деп. Жолдо кандайдыр бир көйгөйлөр болбойбу? Жана ошол Бакыт байке сизге кандайдыр бир жардамдарды же болбосо ушул пассажирлердин арасында кандайдыр бир көйгөйлөр болуп аткан болсо? Көйгөй эки жол чыкканда болгон көйгөй. Бирок Бакыт байке окуп турат өзүнүн баары сүйлөшүп алып берет. Эч кандай деле көйгөй жок. Документ болуп керек анан. Өзүбүз дагы могу пассажирлар бүт дагы документтери орда ачык айтып атат. Булар кийин жолдон эмес калат дегенде сен алчы. Кандай нюанстар менде минус документ жакшы минус болсо буларга туура ачык айтсак, булар ортодо жарайса сенин документтериңди жасап, жолдон аман эсен жакталып жүрүп кеткен. Вообще көйгөй жок. Мына үчүнчү жол баратабыз, бүгүн чыгабыз, буюрса. Баардыгы жакшы эле го. Буларга баягы мындан мурун 22-жылы 100 жол чыккан. Ошондо пересадка деген нерселер болуп эле да. Азыр жылдарда 5 пересадка экен, өстөрү 300 алып жүрөт экен, 300 алып жатат экен. Короче, эч кандай суроо болбойт жолдо. Баардыгын өстөрү бүкүрөткөн, 4 жылдан бери катнашып водительдерден да. Баардыгын өстөрү жолдон жооп берип, жакталып берет. Арычайсен, сиз работада кетип жатасызбы же гостеппи? Жок, мен работада эле кетип чыгып атам, келгенде регистратта коёт. Ошо менен эле кайра. Бүткөндөн улатпай эле келип чыкты эле. Билбейм башкаларга кандай, бирок мага ушундай бул жерде болуп атат. Чоң рахмат Арген мырза. Жок. Анжел сиздер. Саламатсызбы Бакыт байке? Саламатчылык. Жакшы отурсузбу? Жакшы, шүгүр. Шүгүр. Сонун, Кудайга шүгүр. Бакыт байке, ушул граница боюнча бир аз кыскача айта кетсеңиз, азыр жолдо кандай маселе болуп атат дегендей. Жолдо маселе, Кудайга шүгүр барып келдибиз. Сахара сурап атат жолдон, договор регистрация сурап атат. Сахарасы жоктур, 1000 рубльден ачык эле берип атат. Регистрацияга договорду эптеп атабыз. Анан Сахараваны төлөп кетесиңер. Жок болсо. Анан ошол границага чыкканда Сахарованын кагазындагы фальшивый жасап алып атышат дегендер да угуп калдык да. Фальшивыйды 15 000, 20 000 сындырып коет. Ошондойлор барып атабы, все-таки? Лучше если фальшивый болгон болсо сүрөткө тартып алыш керек. Же эме кылып алыш керек. Мен сүрөтүн көрсөтсө болот да. Төлөп кете бериш керек жол катары. Түшүнүк. Төр жерде сурайт да менимче, төр жерлерде, үч жерде сурайт Сахараваны. Түшүнүктүү. Рейстерге түшүп калгандар кандай болуп атат? Рейстерге чыгып калганда кирип чыгып да жаш. Жаш эле кирип чыгып. Ошол кирип чыккандан кийин рейстерден чыгып калабы же чыкпайбы? Чыкпайт.
чыкпайт э. А бул жөн эле ошо чыгып келип документтерин суралап алуу максатта э. Аха, түшүнүктүү. Көө штраф төлөп узартып атат, эми. Документтерин штрафтары может историясы болгон ушундай 5000 штраф төлөсөң, кийинки кармаганда сен 5000 штраф алган экенсиң деп выдворение жазып коюшу мүмкүн. Аны билген точно. Анан ушул выдворение алгандар Сахаровага барса боло береби же барбай эле коюш керекпи ошол жөнүндө? 8 айда күчүгө кирет выдворение. 8 айда? 8 айда 1 жылда күчүгө кирет. Ага чейин барып келсе болот. Аха, түшүнүктүү. Анан ушул көпчүлүгү байке ошо суроолорду көп комментарий жазып атышат да, сен бактагам эле дейсиң, бирок бактагың бизди башка машинага отургузуп коюп атат депчи, ошол жөнүндө айта Бизде кетсеңиз. бул жерде 15 машина бар да. Очередь менен кетебиз. Бир өзүнүн группунан 7 адам чыкпайт болсо. Ооба, туура. Топтоп очередь менен биринчи, экинчи ошондо очередь менен чыгып кетебиз. Аха, Бирок түшүнүктүү. баары ишеничи жакшы байкелер. Бардыгы сиздин командаңыз э? Команда. Жол кире азыркы учурда кандай? Ошол эле 8000би же 1000 сом көтөрүлдү. аха, продукттар Продуктар кымбаттады, кымбаттады, шекер кымбаттады, бензин кымбаттады, бензин кымбаттады, май кымбаттады. үй бүлө чоңойду деңиз. Кытай жабык, запчасть келбей жатат. Үй бүлө багыш керек. Кече 1 апрелден кымбаттап кетти 9000. Урматтуу мекендештер, жол кире азыр 9000ге көтөрүлүптүр. Баса сиздерге айта кетейин, Бакыт акем недавно эле, жакында эле уулду болду. Уулуңуздун өмүрү узун болсун. Анықтан куттуктап, жакшы комментарий жазып коюңуздар, мекендештер. Граница токтойт деген дагы көп аябай эле ушактар жүрүп атат. 2014-жылдан бери токтойт деген ушак жүрөт. 2014-тө Украинага чыгып жүргөнбүз. Украина жабылат экен эми деп Казакстанга ачылдык. Казакстан 2015 жабылат экен, 2016 жабылат экен. Ошол менен эле келип калат жабылат деп. Ооба. Баары бир Ачык нерсе иштей берет да. Качан бизде визовый режим болгондо анда жабылышы мүмкүн. Туура. А жолдо кандайдыр бир мындай көйгөйлөр болбой элеби? Баратканда, келатканда. Болгондо болуп атат, эми айтыш кыйын. Айтышпайт. Жол аза, көр аза дейт го. Туура. Болуп атат. Анан ушул көпчүлүгү аябай эле көп ушу комментарийлер дагы көп окуп калып атам. Эми булар азыр эми жол кирени ошо 9000 деп алып эле анан жолмо жол акча ала беришет экен деп. Мына ошол кайсы адамдарга көбүрөөк Документиң нормально болсо бир жерде бир тиын бербейсиң. Сахарова турдойдуго регистрация жакшы болгон үчүн эч жерде эч нерсе бербейсиң. Сахаровасы жоктор берет. Регистрациясы фальши билинип калгандар берет. Ошондой берип атат. А так эч жерде. таза болсо эч жерде өзүңөн көрүп келдиң го. Ооба. Мекендештер ушул жерде эми Бакыт агасын реклама кылыш үчүн эле айтып атат да деп ойлоп калбаңыздар. Ошондуктан мен сиздерге ачык эле айтайын. Чындыгында жакында эле кайсы ай эле? 1 жыл боло элек. Жарым жыл болуп калды окшойт. Ушу кыш болчу э, декабрь. Декабрдын 16-сы точно. Декабрдын 16-сы күнү 16-сы 2024-жылы мен чыгып келдим границага Бакыт байке менен. Ошондо полный обзор кылып чыгарганмын. Өзүңүздөр көрүп өткөнсүздөр. Андан сырткары сиздерге айта кетейин, ошо жолдо баратканда биз ушул эле машинада 7 адам болчук. 7 адамдын арасынан Кудайга шүгүр документке такмын, мактанып атат деп ойлобоңуздар. Документке так болгонунданбы, документтерим баардыгы ордунда болгондуктан менден бир тыйын эч жерде эч ким алган жок. Бирок калган 6-оосун экөөсү өзбектер болчу, э? Без документ деймиз. Вообще без документ болчу. Мына ошолор менен бир аз анча эле кыйналдык. Мына андан сырткары ушул көп эле жолдо, жол азабы, көр азабы дегенде жолдо аябай эле кыйынчылыктар көп болот экен. Ушул айдоочу байкелерибиз ошолар дайыма ошол жерде сиздерди коргоо максатта, сиздердин чөнтөгүңүздөрдөн кандайдыр бир лишний тыйын чыгарбооңуздар үчүн аракетти аябай эле кылышат. Андыктан коркпой, ойлонбой, анан кийин мындайча айтканда кечиресиздер. Мына ушул кири чыкты аябай эле көп комментарийлерди, негативдер көп. Мына ошол негатив жазгандар сураныч, жүрөктү кенен коюп, киндиктен ылдый комментарий жазбаңыздарчы. Жазсаңыздар да өйдөрөөк жүрөктү кенен коюп жакшы жазыңыздар. Кайсы адамдар да ошол жазгандар. Эми сиздин конкуренттериңиз болсо керек, а так биздин кыргыз элим эч ким жазбайт. Жакшылары бар, ар кандай клиентке туш келесиң да. Ооба, туура. Жакшы адамдар менен жазсаң жакшы барып келесиң. Кинде ичимин болгон адамдар менен барсаң жеткиче Чеп. сен аралаш, мисаларга түшүп барып келесиң. Ооба, туура. Чыкканыңда жакшы жүрөсүң, бул жерден баары нормальный. Жакшы барып келесиң, эч жерде тоскойдун чөнчүгү. Анча тосуп калат, жеткиче тосот.
Ар кандай болот? Көбүнө платный дорога дейт. Платный дорога эмдигин астымен барат. Биз мисалы барсак 440 километр платкамен барабыз. Ушунген эмеден чыгабыз. Пензадан. Баса ушул платка боюнча байке лично сизге эмес, но ушул бир-эки адамдардан угуп калдым да. Москва Казакстан каттаган айдоочулар ушу платкага салам дагы 1000 рубльдан үстүнө кошуп бересиңер деп алышат экен депчи. Ошол чынбы? Билбейм. Мен платкага салбайм негизи. Платкага салбайм негизи. Платка суранып калсалар салам. Бирок 1000 рубльден эмес. Платканы төлөйт, 3000 канча төлөйт. Где-то 500дөн төлөйт платка. Түшүнүктүү. Эгерде бул ошо эмеле пассажирлердин желаниясы менен карап, Если кааласалар, мен пият тынчман. кыргыз элиме айтчу сөзүңүз барбы? Кыргыз элиме айта турган сөзүм, чалыңыздар, келиңиздер, жакшы кылып алып барып келебиз. Просто мирдан жылабыз. Ойлонбой келе бересиздер. Сизге чоң рахмат маегиңизге, Бакыт байке. Урматтуу мекендештер, сиздерге ошо көп эле суроолоруңуздарга, ушул негатив жазган комментарийлерге, ошо сиздердин баарыңыздарга азыр толук эле жооп алып берген аракет кылдым. Эгер түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экранда турган номерге чалыңыздар. Бакыт агам менен Бакыт агама чалып, келип ушул жерде ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочулар бар. Мына ошол айдоочулар менен Казакстанга, Кыргызстан маектешип кетиңиздер жана Казакстанга ушу чыкты кирди деп айтчы, кирди чыкты дей бересиңби дегендер үчүн чыкты кирди кылуу үчүн мына ушул проспект Мира 39А дарегине келиңиздер. Сиздерде ушул жерде тажрыйбалуу, сонун болгон өзүбүздүн кыргыздын мырзалары тосулат. Анын арасында Бакыт агам эле чалсаңыздар, өзү сиздерди отургузуп коет ишеничтүү машинага. Жакшы машина экен. Ооба. Кийинки эфирде көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, проспект Мирадан мына ушул жакка Кольцойдон чыкканда бул жерде Олимп Плаза деген бар. Өзүңүздөр билгендей эле ушул мечитке бараткан жолдо. Ушул жерде мына парковка. Дагы бир ориентир ушул жерде вкусная точка Макдональдс бар. Мына ушул жерде парковкада ушул агаларыбыз турат. Ушул жерден байкени тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жактан дагы бир выход бар. Метронун ошол жактан чыкканда тоже бир эле минуталык жол. Даже 1 минутага жетпейт, 30 секунд. Андыктан келиңиздер, ушул жерден Бакыт байкемди таап, ушул жерден границага аман эсен чыгып келсеңиздер болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт ошо биздин кыргыз өзүбүздүн тажрыйбалуу аябай байкелерибиз ошол жакта. Мекендештер, сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч. Мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып, жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.